Урматтуу Дабагер көрсөтүүсүнүн көрүүчүлөрү, бүгүн биз сиздерге кыш мезгилинде кайсы оорулар күч алат, ал ооруларды канткенде алдын алабыз жана дарыгерлердин кеңешин сиздерге сунуштамакчыбыз. Менин сууктан аллергиям бар деген сөздү көп угабыз. Бул кандай аллергия болушу мүмкүн? Келиңиздер, биринчи сөз анда аллергия туурасында болсун. Биз азыр аллергия кышында гана эмес, жайында деле, жазында деле, бүт эле жыл мезгилдеринде кездешет. Кышында көп кездеше турганы бул азыркы суук мезгилиндеги боло турган бул бөөрү жатыш деп коебуз. Суукка болгон организмдин реакциясы. Бул көп кездешет десек болот кышында. Себеби баягы биз азыр причина себептеринен бири абанын булганышы, тамак аштардын жана кошумчаларды көп кошулуп аткандары, дары-дармектердин көп ичилиши, ошолордун баарысы азыр аллергиянын көбөйүшүнө себепчи болуп атат. Анын үстүнө азыр мындагы жаңы жыл болуп кетпедиби? Жаңы жылдан кийин дагы адамдар баягы аябай мындай цитрустарды көп жешип, тамак аштын кесепетинен дагы азыр көп. Анан бөөрү жатышта бул бир чети баягы атасынан да апасынан да берилип турган ооруларга кирет. А экинчи жагынан бул адамдын баягы иммунитетин засетет да. Иммунитет канчалык жакшы болсо, аллергия көп кездешпейт. Иммунитет төмөндөп кеткен маалда башка оорулар сыяктуу эле аллергия дагы көп кездешет да. Аллергиянын белгилери алгач кызарган теринин бетине адамды кыжаалат кылган ыйлакчалар чыгат жана аллергия болгондо биринчи айтып коет биз эми сенсибилизация депчи. Биринчи жанагы өзү таасирин тийгизгенде аллергия кыла турган заттар, ошо касиети бар нерселер биринчи өзүнүн тиешесин тийгизгенде организм даярданат аллергияны бошотуш үчүн. Ал үчүн бир канча минут секундадан канча күндөргө чейин организм өзү сенсибилизация деп коет. Ошо даярдануусу да аллергияны кое бериш үчүн. Анын экинчи жолку таасирин тийгизгенде ошо аллергия өзүнүн белгилерин берип баштайт уже. Биринчи кызарат, кызаргандан кийин бир аз шишиши мүмкүн. Анан кийин ийне менен сайгандай болуп, сайгылайт, ачышат, кычышат. Кээ бирлерде мындай өтүшүп кеткен учурунда болот, жанагы давлениеси көтөрүлөт кээ бирлердики. Ошондо окушу мүмкүн. Кээ бирлерге температурада болуп кетиши мүмкүн. Ошондой белгилери бар. Бөөрү жатыш бир гана сууктан эмес, бул оору таза эмес жасалма тамактардан улам пайда болгон дарт. Ооруп жаткан бейтап сөзсүз түрдө мүнөздөп тамактануусу шарт. Мындай учурда бейтаптар биринчи учурда тамагын ылгаш керек болот. Ал үчүн көбүнчө биз диетаны атайын аллергия учурунда диетаны тастап беребиз оорук жандарга. Экинчи очередь антигистамин препараттар бар. Ошолорду назначить этип, ошолорду сунуштайбыз. Жанагы муздак таасир эткен жердеги пайда болгон кызыл симптомдоруна биз мазь өкөтөт. Кортикостероидный мазьдар бар, аларды сыйпаттырабыз. Бул жеңил учурларында. Ооруш өтүшүп кеткен учурларда анда дезинсибилизатор препараттар бар, алар уже инъекция түрүндө жасалат. Эгерде адам эшикте суукта көп жүрүп, суукка урунуп калган болсо, бөөрү жатыш 1-2 күндөн кийин байкала баштайт. Бул учурда өз алдынча дарыланбастан дарыгерге кайрылабыз. Албетте, ар бир адам суук күндөрү туура кийине билүүсү керек дешет адистер. Суукка жараша кийингени жакшы, но көбүнчө денеге тийип турган кийимдер ХБ болгону жакшы да. А ХБнын үстүнөн башка синтетикалык шерсть кийсе боло берет. А если аллергиясы бар адамдар боло турган болсо, анда тем более ХБ кийиш керек болот. Дагы бир жагы суукка чыгаарда көпчүлүктөрү баягы колум эштен муздап кетпесин деп кремден чыгышат да, кремдер сыйпанып чыгышат. Бул аябай туура эмес. Кремди сыйпанбай, эшикке чыгаардан 1 саат, 2 саат мурун кремди сыйпанып алып туруп, анан кийин көчөгө чыгыш керек да өзү. Бөөрү жатыш оорусу туурасында дарыгердин кеңешин уктуңуздар. Ал эми кийинки сөз кыш мезгилинде курчуган дагы бир дарт туурасында маалымат бермекчибиз. Кыш мезгили келгени менен суук түшүп, негизи эле көбүнчө өнөкөт оорулар күчөй баштайт да. Анын арасында муун оорулары да күчөйт.
элдер грипп болот, өзгөчө жаш улгайган адамдар грипптин дагы осложненный формалары менен ооруйт да. Осложненный формалары анан ошо муундарга өтүп кетет, суставтарга өтүп, муундардын ооруларын күчөп баштайт. Ревматоидный артрит деген оорулар күчөп баштайт. Ал эми кичинекей жаш балдардыкы көбүнчө жана ангинадан келип чыккан ревматизм оорусу кездешет да. Аларда кыш мезгили келгени менен көбүнчө ангиналар кармап, танзилиттер болуп, ошондон анан оорунун күчөшүнө алып келет. Бала ангина менен ооруйт. Андан кийин оору кабылдап кетсе, ревматизм оорусу башталат. Бул учурда иммунитет төмөндөйт, бат чарчап, алсыздануу пайда болот. Ал эми аталган дарт менен чоң адамдар чаңда гана оорушат. Негизи ревматизмдин башталышы чын эле бул 17 жашка чейин көп кездешет да. Бирок 17 жаштан өткөн адамдарда деле биз ошо ревматизмдин осложнениялары менен иш алып барабыз да. Бул жүрөктүн пороктору келип чыгат. Ошо порокторун менен биз иштешебиз кийинчерээк. Чындыгында биринчи ошо острый ревматический лихорадка деп коет. Ал ошо 17 жашка чейин көбүрөөк кездешет. Ал эми бул дарт ревматологиялык ооруга кирет. Туура эмес тамактануудан улам келип чыгат. Ошондой эле кыш мезгилинде жылуу кийинип, тайгаланып кетүүдөн абайлоо керек дешет адистер. Подагра деген оорубуз бар да, ревматологический. Ал подаграда жана диетаны бузган менен байланыштуу. Таманы тайгак эмес, бут кийим кийип, если керек жок болсо, көчөгө көп чыкпай эле коюш керек. Киши көп чогулган жерге барбай эле коюш керек. Анан эгер үйдө же жумушта бирөө ооруп аткан болсо, грипп менен, анда маска тагып, өзүн профилактика кылыш керек да, ошо оорудан. Антпесе, эгер грипп болсо, муун оорулардын күчөшүнө алып келиши мүмкүн да. Ревматизмди алдын алуучу атайын вакцина жок. Андыктан бул оору туурасында ата-эне керектүү маалымат алып, жаш балдарга оору жуктуруп алуудан алыс болуу керек. Ревматизм деген оору эми бул жүрөктүн кемтигине алып келет да, порок сердца деп коебуз. Адам ошо жүрөк жакшы иштей албай калгандан акыры чын эле өмүрү кыскарат. Көбүнчөсү билбей жүрө беришет ревматизм экенинчи. Билингенде уже жүрөк чоюлуп калганда билинип баштайт, отдышка берет. Ал кезде уже көп нерсе кылганга мүмкүн эмес. Только операция жолу менен лечение бар да, анан ал баарына доступный эмес операциячы. Кээ бирөөлөрүнө уже жүрөгү көтөрө албайт деп отказ берди, кээ бирөөлөрү финансовый жактан жасата албайт ал операцияны. Ошондуктан анан сердечная недостаточность деп коет, ошондон каза болушат ревматизмден. Эгерде ата-эне убагында ревматизм дартына чалдыккан болсо, анда ата-энесинде бир туугандарында ревматизм оорусу болсо, балдарда дагы ал ооруга мындай склонность деп коебуз, ошо жакын болот да ошо ооруга. Түйүлдүктөгү бала болочокто дени сак төрөлүүсү үчүн кош бойлуу эне ден соолугуна кам көрүүсү керек. Андыктан дарыгерлер үй бүлөнү пландаштыруу программасынын алкагында 2 ай мурун энени кош бойлуулукка даярдай башташат. Аны кандай кылып даярдайбыз? Ал деген витамин, элевит пронаталь деген комплекс витамин бар. Ошол жерде бардык микроэлементтер. Ал деген аялдын түйүлдүк пайда болгончо ошол иммунитетин көтөргөнгө аракет кылабыз да. Аракет кылган себеби анткени кош бойлуу аялдар балдар сыяктуу эле мындай суук тийгенге, аба ырайынын шартына байланыштуу муздак убагында суук тийгенге кабыл болуп калышы мүмкүн да. Ошол 12 жумага чейин биздин кош бойлуу аялдардын ошол сас туумого кабылдап калышы аябай опурталдуу болот да, анткени деген түйүлдүк пайда болуп, ошол түйүлдүктөн өсүп өнгөнүнө таасир тийиши мүмкүн. Эшикке көчөгө чыкканда өзүн кармаш керек да, жылуу кийиниш керек, аба ырайына байланыштуу. Бүгүнкү күндө кош бойлуу болгон аялдар ооруган учурда дарыканаларга барып, билген дарысын алып ичип жатышат дейт дарыгер. Бул баланын оорулуу же майып болуп төрөлүүсүнө алып келет. Кош бойлуу келиндерибиз көпчүлүгү жаш алар. Өздөрү тамак же грипп оорусуна сас туумого жолукканда барып эле биринчи эле врачка кайрылбастан аптекага барышат дагы, ал жерден проверкалар кандай дары өздөрү сатып алып ичип алган күндөр болот да, колдонуп алган күндөр болот. Анын өтүнгөнүсү 7 жумага чейин бул бала түйүлдүк только жаралат. Анын деген нерв системасы, умуртка, костный система деп коет, бардык органдар жаралып аткан убакта
биздин сураныч ошо дары дармектерди колдонбош керек. Анан колдонбош керек да, эң биринчи адиске кайрылыш керек, врачка өзүнүн. Ар бири билишет биздин аялдарыбыз өздөрүнүн врачтары кайсы жерде, кайсы убакта кабыл алат. Азыр поликлиникада даже фильтрлер оюштурулган. Ошол жерге келип кайрылса, калган биз өзүбүздүн беришибиз керек да. Кээ бир учурларда болот, антибиотик ичип алган күндөр болот, же вирусный, противирусный препараттарды ичип алган күндөр болот. Алар деген вирус дагы өзүнүн таасирин, терс таасирин тийгизет бул убакта, и ошол дарылар дагы терс таасирин тийгизет да түйүлдүктүн өсүшүнө. Ошон үчүн убагында кайрылган көп нерсени чечип коет да, жакшы жагына. Ал эми дарыгерден биз аял кош бойлуу кезинде түйүлдүктөгү баланын тубаса майып экендигин билүүгө болобу деген сурообузга УЗИде эгерде ал ошол порог развития деп коебуз, ошол түйүлдүктүн туура эмес жаралышы да, мисалы үчүн сөөк же мээнин эрте эле срокто көрүнөт да, ал УЗИде мисалы үчүн аненцефалия деп коет, эгерде такыр эле мээнин бөлүгү жок болуп жаралган учурда ошондой тубаса болуп калса, ал деген 12 жумага чейин билинет. Эгерде сөөк эмелери ошону убагында билип алыш үчүн биз деген 18-20 неделяда бардык кош бойлуу аялдарды УЗИден өткөрөбүз да. Ал деген национальный программа, клинический протокол дегенде да бар. Ошол жерге ар бир доказательный медицина менен бүтүлденип, ошол 18-20 недель боюнда коюлган. Биздин Кыргызстан мамлекет учурунда бардыгында. Андан аркы эгерде аял, кош бойлуу аял дагы бир ушундай сасык тумоо же вирусный инфекция менен ооруп калган болсо, биз дагы убантабыз андан аркы билерин. Кээде жүрөктүн дагы кичине сал ошол убакта көрүнбөй калат, ички органдардыкы, мисалы үчүн жүрөк же болбосо боор. Аларды көбүнчө чоңураак срокто билинет да, 30 неделя же болбосо 31, аны кайталап турабыз да. Ал деген показания боюнча жүрөбүз изилегенге. Кыш мезгилинде курчуй турган кийинки оору туурасында айта турган болсок, бул сасык тумоо дарты. Дарыгерлер поликлиникага келген бейтаптардын 60-70% жаш балдар жана чоңдор экендигин айтышат. Бул оорунун эң негизги белгилери болуп, баш оору, мурун бүтүү, же болбосо мурунан суу куюлуу, чыйрыгуу, жөтөл, чүчкүрүп, ушундай белгилер менен башталат да биринчи суткаларда. Бул убакта температурасы эң жогорку цифраларга чейин көтөрүлүшү мүмкүн, 38-39 чейин. Сасык тумоо учурунда дене табы көтөрүлгөндө бейтап дарыгерди үйүнө чакырганы жакшы. Анткени оорулуу айланасындагы башка соо адамдарга сасык тумоону жуктурушу мүмкүн дейт терапевт. Пастелде жатуу эң биринчи ролду ойнойт да. Себеби чүчкүргөндө, жөтөлгөндө ошо вирустар абага 2,5-3 метрге чейин кетет. Чачырапчы, жөтөл шилекей менен каршы, мурундан чыккан суу менен каршы ошончолукка кетет дагы, абада 9 саатка чейин кармалышы мүмкүн. 9 жөнөкөй буюмдарда, тегерегиндегилерде бул 2 суткага чейин ошо вирустар өлбөй сакталып турат да. Ошон үчүн бизде ушундай сезон убагында абдан көп жайылышы ошол эсептен болуп, ошондан эсептелинет да. Ошон үчүн үйүндө жатуу, эгерде транспортто жүрүп жеңил түрү менен ооругандар бар, бул жеңил түрү менен ооругандар чүчкүргөндө, жөтөлгөндө ооздорун жана жүз арчу менен тозуп, же болбосо жанагы бир жолу колдонуучу бет жаба турган маскаларды колдонуш керек да. Транспортто жүргөндө көбүнчө жанагы кармоошторду кармайбыз, ар кайсы нерселерди кармайбыз. Ошол жерлерде көп сакталат алар. Ошон үчүн жуулбаган кол менен бетин, көзүн сүрткөнгө болбойт да. Ошондон ошо вирустар, ошол таза адам болсо, дени сак адам болсо, ошо вирусту жугузуп алып, колу менен бет башын ачса, ошондон да жугушу мүмкүн. Ошон үчүн транспорттон түшкөндөн кийин үйүнө келеби же жумушка келеби колуна
сөзсүз түрдө колун самдап жууш керек. Суу адамдын жашоосунда негизги ролду ойнойт. Айрыкча адам ооруган мезгилде сууну көп ичүү керек. Ал эми жаш балдар суу ичпей чыргоолонуп жатышса, кичинекей кашык менен ичирүү зарыл. Чоң киши болсо ошо жылуу сууга жанагы лимондун ширесин, лимондун өзүн салып, ошондой чоң кишилер кипятокко салып ичсе болот да. Себеби бул лимондо витамин С көп болот. Негизги күрөшүү каражаттары ошо витамин Сыбыз, тамактануу эң чоң мааниде бул састыма менен ооруп атканда. Ошо витаминдүү тамактарды жегенге аракет кылыш керек. Балдарга дагы жанагы жер жемиштерди көбүрөөк бергенге, витамин С көп болгон жер жемиштерди берүүгө аракет кылыш керек да. Суюктукту, сууну мааниси абдан чоң. Себеби дене ысыганда каныбыз коюлат, адамдын каны коюлат. Ошон үчүн обязательно суу беришибиз керек. Көпчүлүк ата-энелер жаш балдардын дене табы көтөрүлгөндө учурда спирт же суу кошулган уксус менен денеге сүртүп келишет. Бирок бул ыкма туура эмес. Анткени эми спирт уксус сүртүү бизде мурунку убакта көп колдончубуз. Муну медициналык мекемелерде деле колдончу, арак менен уксуска кичине суу кошуп алып, ошону колдончубуз да. Бирок үйдүн ичинде ошондой бала температура болуп атканда азыркы кезде баланы жеңилирээк кийинтип, өтө думбалабай, анан жана мен айткан суюктуктарды берип, сокторду берип, натуральный сокторду берип, анан ушул арак менен жана уксус менен сүргөн туура эмес да. Ошол жагын энеталар көп колдонушат да үйүндө. Ошону биз деле айтабыз, бияка келгенде кайсы убакта дарыны бере башташ керек, кайсы убактан баштап медицина кызматкерин чакырыш керек. Эң коркунучтуу убактар деп ар бир энетага, ар бир энеге бизде дени сак балдарды алып келип жатканда ошолор жөнүндө көп маани берилип, ошолор жөнүндө көп түшүндүрүүлөрдү беришет да биздин врачтарыбыз. кыш мезгилинде адам баласы дагы кандай ооруларга кабылышы мүмкүн деген суроо менен кулак, мурун, тамак дарылаган адиске кайрылганыбызда дарыгер төмөнкүдөй жооп берди. Бизде бүгүнкү күндө өзүңүздөр азыр коридордон көргөндөй эле кезек күткөндөр абдан көп. Көбүнчөсү эле баягы өнөкөт ооруларын козголуп келгендери хронический отиттер, обострение, хронический гаймориттер, жана мурун каңгылжарын сезгениши, хронический отиттин обострениялары келишет в основном. Ошолор грипптен кийин да көпчүлүк учуру азыр. Кычыраган кышта мурун көңдөйлөрү дартка чалдыгат, сасык тумоо же тиш ооругандан кийин пайда болот. Бул дарт гайморит деп аталат. Гаймориттин эми эки түрү бар да. Биринчи острый кармаган, биринчи жолу эгерде ооруп калса анан өнөкөт хронический оорулар. Булар болсо эми аба ырайы өзгөргөндө жаз күз мезгилдеринде көбүнчө обострение берип турат да. А острыйлар көпчүлүк учурда жана вирусный инфекция деп атпайсызбы, грипптен кийин көбүнчө байкалат да. Эмнеден кийин биринчи эле грипп болгон учурда мурдулары бүтөт да. Мурдулары бүтүп, анан мурдун ачпай, капли капать этпей же дары ичпей үйдө жата беришет. Жата бергенде эле мурдунун жана пазуханын оостору бүтөлүп калат дагы, вторичный инфекциялар. Вторичный инфекциялар кошулуп кетет да. Мына көпчүлүк учурда мына моолар. Бул жерде нормада өзүнчө аба эле болуп турат. Пазуханын ичиндечи боштук эле аба. Ошо мен да больнойлорго көрсөтүш үчүн мынтип коюп койгом да. Гайморит дегенибиз ушул жерлерге эле ириң толуп кетет да. Мына бул терең пазухалар, бул болсо гайморова пазуха, бул лобный пазуха деп коебуз. Көпчүлүк учуру көп кездешкени, көпчүлүк элдер билгени бул гайморова пазуханын гаймориттер да. Анда бул дарт пайда болгондо кандай белгилер байкала баштайт, маалымат алыңыздар. Симптомдор эң биринчи эле башым ооруйт дешет да. Баш ооруган эми эмнеден? Бул жерде оостору бүтөлөт, пазуханын оостору бүтөлгөндө эле буяка ириң толот дагы, стенкалары сөөк да, давить эткенде баштарын оорутат. Отток жок болуп калганда. А булардын оостору ачык болуп турса, пазуханын өзүнүн естественный соустьялары бар да. Анда өзү пазухадан ириңдер чыгып турса көп оорубайт. Кээ бирөө ириң агып жүрө берет, жылдап деле гайморит экенин билбей деле жүрө беришет да. А кээ бирлердин көп баштарын көтөрө албай минтип келишет. Ал болсо оостору бүтөлүп калат дагы, стенканы давить этет. Ошол учурда уже баштарын көтөрө албай калат да. Жаман жыт келет. Көбүнчө тиштен кийин осложнениялар болуп гайморит болот. Тиштин түбүнөн кетет. Үстүңкү тиштер сезгенип калганда да гайморит, адонтогенный деп коебуз да. Ошондо жаман жыт берет көбүнчөчү. Жогоруда адистерден маалымат алдыңыздар. Ал эми дарыгер маегибиздин соңунда ата-энелерге кеңешин айтат. Ата-энелерге биринчиликте үйдө эле алып жата бербей, жана сүт куюп, сүт ичирип, же сода менен чайкатып эле үйдө алып жата бербей, тезирээк эле ооруп калса, врачка алып келип биринчи кайрылып,
врачтын назначениясы боюнча дарыланышсат. Анткени көпчүлүк учурда ошо осложнениялар көп да биздики. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.